өлкөдөгү 40тан ашык адистешкен IT мектептердин педагогдору өз алдына заманга ылайык билим берүү жана эмоциялык интеллектти катар өнүктүрүү максатын койгон. Мы понимаем, что Биз санариптик технологиялар бардык кесип үчүн керек экенин түшүнөбүз. Эгерде мурда IT өз алдынча тармак болсо, азыркы учурда медтех, медицина жана технология, эдтех, билим берүү жана технология, финтех жана башка багыттар бар. Технологиялар дээрлик бардык адистиктер боюнча бардык тармактарда камтылганын өтө көп терминдер айтып турат. Ушундан улам биз Казакстандын болочок жараны ITни билиши керектигин түшүнөбүз. Бул атаандаштык артыкчылыктын бир бөлүгү. Ал IT адис, математик, юрист болобу маанилүү эмес. Ал эми айтини билүү аны күчтүү гана кылат. Ошол эле жасалма акыл эс бүгүн чындыкка айланды. Аны бардык жерде колдонуп жатышат. Биз балдарды эртеңки эмгек рыногуна эмес, 10 жылдан кийинки келечекке даярдап жатабыз. Демек, 10 жылдан кийин технологиялардын мааниси жана трендтери өскөндүн гана үстүндө болот. Окуучулар 5-класстан тартып санариптик сабаттуулуктун негиздерине, кибер коопсуздуктун базалык көндүмдөрүнө окутула баштайт. Ал билим деңгээлин кийинки жогорулатуу жана атайын багытты тандоо менен улантылат. с 5 класса ребенок уже углубленно начинает понимать. Бала 5-класстан санариптик технологияларды терең түшүнө баштайт. Мындай айтканда, биз аны санариптик гигиенага окутабыз. Кибер чабуул деген эмне? Сыр сөзүңдү кантип уурдайт? Социалдык инженерияны сага кантип колдонот жана башка ушул сыяктууларды үйрөнөт. Башкача айтканда, биз баланы санариптик дүйнө менен тааныштырабыз, туура алып жүрүүгө үйрөтөбүз. Бул башталгыч класстарда негизги өңүт. 7, 8, 9 класстарда бала программалоо, робототехника, 3D модель түзүүнү тандай баштайт. Биз кеңири тандоо беребиз жана баарын чогуу үйрөтөбүз. Андан соң 9 класстан кийин окуу тандоого жараша болот. 9-10 класста бир гана технология беребиз. Мисалы, ал 3D модель түзүү же оюн иштеп чыгуу менен иштөөнү чечсе, анда ал 10-11 класстарда ошол адистикте гана окуусун улантат. В 10-11 классе только эта специализация идет. IT мектепте негизги сабактарды окуп үйрөнүүгө жана жеке сапаттардын өнүгүшүнө дагы өзгөчө көңүл бурулат. Анын үстүнө окуудан тышкаркы жетишкендиктер бүтүрүүчүлөрдүн чет өлкөлүк жогорку окуу жайларга тапшырууда абдан көп жардам берет. Биз балдарыбызга чет элдик университеттерге тапшыруу мүмкүнчүлүгүн беребиз. Ал жакта даярдоо иши абдан айырмаланат. Аларда ЕНТ жок. Ал жакта IELTS стандарты бар. Бирок алар көбүнчө мектептеги иш аракетиңе, кандай клубка катышкансың, ыктыярчылык ишмердик, изилдөөлөр, долбоорлор, ийгиликтер, спорт боюнча канчалык активдүү болгонсуң, ушундай жетишкендиктериңе карайт. Сенин кандай инсан экениңди мектепте жана андан тышкаркы ийгиликтерге жеткениң түшүнүү маанилүү. IT мектепте окуучуну өнүктүрүү жана ички интеллектинин өнүгүшүнүн башкы шарты катары долбоордук ой жүгүртүүнү эсептешет. Балдарды өз идеяларын иштеп чыгууга, аларды ишке ашырууга жана алар үчүн тажрыйбалык колдонууну табууга үйрөтүү маанилүү. Биз балдарга математика, англис тилин, IT сабактарын окутабыз. Бирок ушунун баары бала өз долбоорун түзүүсү үчүн жасалат. Былтыр бизде 250 бала бүттү. Жана бизде 50 чакты долбоор болгон. Ар бир долбоордо 3 бала болду. Ошол 250 баладан 150 бала IT мобилдик тиркемелери, веб-сайттарды, порталдарды, телеграм-бот, чат-бот, ар кандай комикстерди, виртуалдык иштер сыяктуу өз долбоорлорун жасады. Булар балдарга көйгөйдү кантип чечүү керектигин түшүнүүсү үчүн керек. Мындай IT мектептерде окууга кызыгуу абдан жогору жана аларга тапшырууда окуучулар алдын ала тандоодон өтөт. В нашей школе примерно на одно место 5 учащихся. Биздин мектепте бир орунга 5 окуучу туура келет. Биз сынак негизинде окуучуларды тандап алабыз, тестирлөө жана аңгемелешүү өткөрөбүз. Биз математика, информатика жана англис тили боюнча даярдык деңгээлин текшеребиз. И проверяем уровень подготовки по английскому языку. Мектеп жетекчилеринин пикири боюнча билим берүүгө айтини киргизүү бүтүрүүчүлөргө орто билим жөнүндө аттестат менен бирге ата мекендик жана чет өлкөлүк эң мыкты жогорку окуу жайларга тапшыруу мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт. IT технологиялардын тар чөйрөсү менен чектелбей, кесиптердин көп түрү боюнча көндүмдөргө ээ болушат.